Мен эң жогорку деңгээлдеги киллермин. Кооптуу тапшырмаларды аткарууга адистешкем. Жакында эле бир президентке кол салууну бүтүрдүм. Бул кабар бүтүндөй өлкөнү дүңгүрөттү. Полиция дароо бардык транспорттук түйүндөрдү жаап, бекеттерди орнотту. Бирок мен мындан ары мурдагы адам эмесмин. Өзүмдү антикалык сандык жогулткан коллекционер катары жашырдым. Полиция менин жүгүмдү майда чүйдөсүнө чейин текшерди. Бирок эч нерсе тапкан жок. Идеалдуу образым менен текшерүү пунктунан тоскоолдуксуз өтүп кеттим. Эртеси күнү Британиянын атайын кызматы иликтөөнү баштады. Алар ок 3850 метр аралыктан атылганын билишкенде, аял агент селт этип таң калды. Ишенүү кыйын болчу. Дүйнөдөгү эң узун расмий снайпердик атылыш болгону 3040 метр эле. Аскерлер дароо атайын топ түзүп, мени канча баа кетсе да кармайбыз деп ант беришти. Ал учурда мен Испанияда болчумун. Жөнөкөй эле интернет кафеге кирип, флешкамды сайып, ортомчум менен байланыштым. Акыркы төлөмдү күткөнчө жаңы кардар жазды. Ал менин ишиме өтө ыраазы экенин, абдан кирешелүү жаңы иш баарын айтты. Бирок шарт, сөзсүз бетме-бет жолугушушубуз керек экен. Мен башкы киллер, өзүмдү жөн эле ача албайм. Баш тарттым. Бааны 10 миллион плюс бонуска көтөргөндө гана кызыгып калдым. Мен жолугушуу акысы 1 миллион, анын жарымы алдын ала деп шарт койдум. Ал 2 ойлонбой эле төлөп салды. Мен эч нерсе калтырбай, баарын өзүм менен алып чыгып кеттим. Артта из калган жок. Эртеси күнү жолугушуу жайына эрте келип, мени жалдаган аялды күттүм. Ал көрүнөрү менен унчукпай артынан жакындадым. Киллердин эрежеси: экинчи бир адам сенин жүзүңдү так көрбөшү керек. Бута миллиардер Чарльз экенин билгенде дароо бааны көтөрдүм. Мага 100 миллион керек дедим. Жарымы алдын ала. Андан ары бир сөз айтпай бурулуп кетип калдым. Андан соң курал ишинде адис Норманга барып планымды айттым. Металл детекторлору аныктабай тургандай, пластик снайпердик мылтык керек дедим. Норман башын чайкады. Пластик стволго жарабайт. Бирок 8 окко чейин коопсуз атканга мүмкүн болгон жеңил эритмеден ствол жасай аларын айтты. Убакыт тар болчу. 1 мүнөттү да текке кетире албайбыз. Норман 5 саат бою программа жазып, бөлүктөрүн басып чыгарып, дагы 10 саат майда чүйдөсүн так жөндөдү. Түн бою тынымсыз иштеп, эң мыкты снайпердик мылтыкты бүтүрдү. Текшерип көрүүгө шашылдым. Бышып турган бир дарбызды таап, бетине жылмакай сүрөт тартып, даракка илип койдум. Анан 100 метр артка чекинип, мылтыкты даярдадым. Биринчи ок бир аз солго кетти. Стволду жөндөдүм. Экинчи ок да так болбой калды. Бир нече ирет жөндөгөндөн кийин үчүнчү ок так ортосуна тийди. Кайтып келе жатып, кара түстөгү бир унаа көзүмө урунду. Жылдар бою топтолгон тажрыйба бул кадимки машина эместигин айтты. Нормандын үйүнө дароо барбай, жанындагы кафеге токтоп байкап турдум. Машина айланып келип, түз эле Нормандын дарбазасына токтоду. Манга чалып эскерткенге шашылдым. Ал коркуп шашылыш тапанчаны колуна ала койду. Бирок агенттер үйгө буга чейин эле жашырынып кирип алышкан экен. Мен жетип барганча абалы оорлоп кетиптир. Норманды отургучка кысып суракка алып жатышыптыр. Ал эми аял агенттер үйдү тинтип жүрүштү. Алар мени капканга өзүң кирип келсин деп күтүп жатышканын билдим. Норман ачууга алдырып, ордунан тура калып, окко тоскоол болду. Мен ок чыгардым. Жаңы мылтыкты көтөрүп жүрүүгө жеңил эле, бирок кайра-кайра ок толтуруу жай жана татаал болчу. Экинчи ирет атам дегенче, аял агент көлөкөгө сиңип жок болуп кетти. Тике кармашка баргым келбеди. Чегинүүнү туура көрдүм. Бурчту айлана бергенде сырттагы агенттер мени байкап калышты. Чечүүчү учур болуп, жакын жерде турган ак атка секирип минип, токойду көздөй атырылдым. Аял агент тыным койбой, калың караңгы түндө кубалап келе берди. Октор мага илинбей, жанымдан зыпылдап өттү. Ылдам алып, алдымдагы дарыяга секирдим. Анын огунун үнү басыла элек болчу. Мен болсо эбак суу алдындагы караңгылыкка сиңип кеткенмин.